Assalamu алейкум достор. Бул видео таксистерге пайдалуу болот. Акыркы учурларда көрүп атасыңар, угуп атасыңар. Лицензиянын экинчи этабы өчүп кетип атат. Ал эмне үчүн өчүп кетип атат? Кайсы лицензиялар өчүп кетип атат? Анан кийин ал лицензияларды кантип текшерип турса болот? Анан өчүп кетсе эмне болот? Ошол тууралуу болот бул видео. Биринчиси, лицензиянын биринчи, экинчи этабы бар билесиңер. Көбүнчө адамдар ого тапшырат лицензиянычы. Бир жылга 12 миң, 15 миң берет дагы лицензияны алат, машина өзүнүн оформленин же өзүнүн жакын адамдарына. ИП ачпайт, просто физлицого гана, российский паспорт бар физлицого оформление кылат дагы, акча төлөйт, ого алып берет лицензияны. И ошентип иштеп жүрүшөт. Ал болсо не уверенно да любой время өчүп калат. Биринчи этабы либо экинчи этабы. Азыркы учурда экинчи этабы өчүп калып атат. Эмне үчүн өчүп калып атат? Ал экинчи этабы өчүп калганы болсо билинбейт. Биринчи этап бар, анткени машинанын өзүнүн лицензиясы бар биринчи этабы. Заказ бере берет Яндекс, как обычно эле. Бирок кандай белгиси болот? Аэропортко мисалы заказ алып барсаңыз, аэропорттон заказ бербей калат. Эмне үчүн? Анткени экинчи этап жок, ошон үчүн заказ бербейт. Кандай текшерет? Аны аягында, видеонун аягында көргөзөм. Видеонун аягына чейин түрүп, эгерде кандай кылып текшерсе болот, ошону көрсөңөр болот. Андан кийин достор, ким эгерде арендага машина издеп жатса, Easy Drive таксопаркын сунуштайм. Бул паркта азыр эконом класстагы машиналар, Solaris'тер, Polo Solaris Rio'лор 2019 жылкылар 1400 рубльдан берилип атыптыр. Solaris Rio Polo'лор жаңылары 2021 жылкылар 1600 рубльдан. Жана ошондой эле Elantra'лар комфорттон чыгып калган, бирок экономдо иштегендер 1600 рубльдан берилип атыптыр. Комфорт класска келсек, комфорт класста Optima'лар 2200 рубльдан, Tigo 4'лер 2100 рубльдан экен, M-Grand'тар 2200 рубльдан, Geely Coolray'лер 2500 рубльдан жана 2019 жылкы Camry'лер 2500 рубльдан экен. Достор, ошондой эле Comfort Plus классындагы машиналар бар экен. Optima Comfort Plus'тар 2700'дөн, K5'лар, Camry'лер 2700'дөн, Geely Atlas'тар, Chery Tiggo 7 Pro Max'тар 2700 рубльдан, болгону Comfort Plus'тан Jack G7'дер 2300 рубльдан экен. Достор, парктын комиссиясы 3%, экранда телефон номерлери, адрестери турат. График болсо эртең менен саат 10дон баштап, кечки саат 7ге чейин иштейт. Ушул адрестерге келе бересиңер. Эгерде праваңарда комментарий жок болсо, без залог, без депозит алып кетесиңер машинаны. Эгерде праваңарда комментарий бар болсо, анда СБ менен сүйлөшүп, залог бересиңер же машина бербейт. Кыскасы, аны өзүңөр бул жака келип сүйлөшөсүңөр, чалып тактайсыңар. Ошондой достор, Кудай буйрса сезон башталды, жумуш башталды. Жумушка чыккыла, ишиңерге ийгилик. Андан кийин экинчиси эмне үчүн өчүп калып атат? Эмне үчүн өчүп калып атат? Анткени ого лицензия алганда көбүнчө кандай десем, безответственно көбү мамиле кылат. Машина өзүнүн оформленин, мисалы ИПга оформление кылат дагы, ИПдан ответственный, ИПшник өзү карап турат, жоопкерчиликти алып, машиналардын немеси по ГОСТу соответствует этеби, путевой листи барбы, өзү жазап берет же ИПшник. Полностью бардыгын контролдоп турат дагы. Эгерде бирдеке мисалы машинага штраф келсе, машинаны эвакуация кылып же мадиден штраф келсе, мисалы 50 миң, 100 миң ушундай серьезный штрафтар болсо, мадиден машинаны чыгарып кете албайт да ИПшникке, потому что оформлен болот. Ошон үчүн водительдер дагы коркуп, мындай аккуратно айдашат. Ого лицензия алгандан кийин водительдер көбүнчө коркпой, госполосаны сыйрып коюп, ак түстө кылып, неме стойкаларын, крышаларын черный кылып алып айдап жүрүшөт. Аны болсо мади көрүп, мади штраф салат, жана шашкалары по ГОСТу не соответствует, полосалар, световая схема по ГОСТу не соответствует, путевой листи жок, кээ бирөө түшөт, машинаны эвакуация кылып алып кетет же на месте штраф жазып берип кой берет. Ушундай ар кандай учурлар болот да. Ошон үчүн ООдо обычно ошо лицензия алып берген ООлордо карасаң, 1,5 миллион штрафтар болот. 50 миң, 100 миң, 30 миңден өйдө. Ошон үчүн өчүрүп коет. Бул биринчиси штрафтардын айынан. Экинчиси болсо озгоп. Бизде ИП бар. ИПда машина көп, где-то бир көп эле машина бар, бирок бардык ИПдагы машиналардыкын бардыгынын акчасын чогултуп, 1ге же 2ге бөлүп же 3кө бөлүп, 10дон, 15ден, 20дан кылып озгоп алып, ошол озгопту реестрге киргизиш керек обязательно. Лицензиягачы привязывать этиш керек. Ошол себептен дагы экинчи этабы өчүп кетип атат. Аны болсо азыр киргизген неме дагы
башкача болуп калган бир аз Московский областтыкы. Мурда Озгопту эле киргизип койчук, азыр Озгопту киргизгенде машинанын немесинин номери да жазылып калыптыр да, мурда жазылчу эмес. Буга дагы аябай серьезный карап атышат, ошон үчүн да өчүп калып атат. Андан кийин так үчүнчүсү кантип текшерсек болот? Азыр көрүп туруңуздар бул видеону. Кайсыл сайттардан текшерсе болот, ошол жөнүндө айтып берем. Так, негизи достор, чтобы машинанын лицензиясын текшериш үчүн, таксидеги машинанын лицензиясын текшериш үчүн Google'га же Яндекске поискке эле жазабыз. Бул жерге так поискке эле жазабыз. Проверить лицензию такси депчи. Окей. Проверить лицензию такси десек эле мынакей чыгат поисктен. Московский областтын өзүнүн сайты, Москванын сайты, анан кийин ФГИС такси деген сайт, бул универсальный сайт. Бул жактан только белый, серый, желтый немедегилер, өңдөгүлөр чыгат. Биринчиденчи московский mosrek.ru'дан. mos.ru'дан только желтый, сары түстөгү Москванын лицензиялары чыгат. Бул ФГИС таксиден бул универсал сайт, универсальный. Яндекс ушудан неметет, карап туруп анан кийин заказ берет да, Яндекстики ушуга взаимосвязанный. Эгерде мисалы биринчи лицензия чыкса, силерге сообщение келсе, бул жака же бул сайттан лицензиясы көрүнсө, бул сайттан көрүнбөсө, анда Яндекс заказ бербейт. Яндекс ушул сайттан карайт да. Мисалы киребиз, бул жака кирип туруп эле. Мына региональный реестр легковых такси деп турат, бул жерде көрүп атасыңар. Ушул жерден эле ылдый түшүп, государственный регистрационный номер деп жазабыз. Мына ушул жака мисалы жазганда, поиск кылганда ушул жактан чыгат лицензиясы. Так, мынакей көрүп атасыңарбы? Мынакей чыгып атат. Ушул жактан караса болот. Эгерде мисалы экинчи этабы жок болсо, мынакей аннулировано дейт. Бул бар экен, бунун действующий лицензиясы бар экен. Мисалы осуществлять на данном транспортном средстве деятельность такси запрещено. Необходимо ввести реестровую запись о транспортном средстве разрешения дейт. Ушундай болуп чыгып калат. Бул жака действующий болуп жазылып, бул жака могу жазуу чыгып калат. Эгерде биринчи этабы бар болуп, экинчи этабы жок болгон болсо, мына бул жакта бул ого алыптыр, бар экен бунуку. Биринчи, экинчи этабы бар экен, все нормально. Так, экинчи сайт болсо, неменики? Бул Москваныкы, бул желтый, бунуку легковой таксинин, перевозчиктин, бул жактан карайбыз да. Перевозчикке кирип, мисалы бул жактан перевозчиктин немесин караса болот. Экинчи этаптычы, мисалы бул жака номерди жазып, бул кодду набирать этип туруп караса болот. Мисалы мындай кылып, мындай кылып туруп тапса болот. Так, бул Мосру, Москванын сайты. Үчүнчү сайт болсо, бул fgis.ru. Бул жактан дагы ошондой, мына бул жака киргенде эле перевозчик деп чыгат. Перевозчик и легковое такси служба заказов деген 3 немеси бар. Перевозчиктикин мисалы могу ИНН набирать этип туруп поиск кылсак, мындай код сурайт. Эгерде бул кодду набирать этсек, мынакей мындай болуп чыгып калат. На Москва, Московская область. ИП, на действующий болуп турат. Эгерде экинчи этап жок болсо, мисалы ИННди набирать эткенде приостановлено либо аннулировано деп чыгыш керек да. Бул мисалы ИННдики, машинаныкын да көргөзүп коеюн. Мынакей номер транспортного средства дейт. Бул жака номерди жазабыз. Мынакей элементарно, мынакей мону жазалы. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул жактан чыгат, мындай болуп чыкканда. Мынакей бул биринчи этабы.
И бул экинчи этабы мынакей действующий болуп турат. Эгерде экинчи этабы жок болгондо приостановлено либо аннулировано болуп чыкмак. Мынакей достор ушул жактан карап текшерип алсаңар болот өзүңөр. Эгерде бул видео жакса, бул видеого лайк басып койгула, бул видео менен бөлүшүп койгула. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Урматтуу коллегалар, эгерде кимге электронный путевой лист керек болсо, кимге ишеничтүү жакшы таксопарк керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Экранда номерлер турат. Парковый самозанятый болуп кошобуз. Парковска Москванын любой, Россиянын любой регионунан, любой шаарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Болгону 1%. А Москвада иштегендер үчүн эгерде электронный путевой бизден алабыз десеңиздер, паркинг комиссиясы болгону 2%, вывод моментальный, любое время. И ошондой эле лицензия жасап беребиз, страховка жасап беребиз, озгоп, карточка фрахтовщика. И эгерде мисалы арендага машина керек болсо же выкупка машина керек болсо дагы бизде болуп калат. Бизге чала бериңиздер, экранда номерлерде сиздерди күтөбүз. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө.